Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Японияга жумушчу сапарынын алкагында Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танака менен жолугушту. Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин башчысы Акихико Танака Кыргызстандын делегация мүчөлөрүн Японияда тосуп алгандыгына кубанычта экендигин билдирди. Кыргыз Республикасынын делегациясы эртең өтүүчү Борбор Азия инвестициялык форумуна катыша тургандыгы маалым. Бул форум сиздер үчүн жемиштүү болуп, өлкөнүн экономикасына кошумча инвестицияларды келишине салым кошот деп ишенем. Биздин агенттик көп жылдардан бери Кыргыз Республикасына кичи жана орто бизнести колдоо, транспорт жана жол инфраструктурасын жакшыртуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүп келет. Ошондой эле бир айыл, бир продукт долбоору мыкты жыйынтыктарды көрсөткөндүгү бизди кубандырат, деди ал. Өз кезегинде Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасы Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин биздин өлкөдөгү ишине жогору баа берерин белгиледи. Пикир алмашууда жолугушуунун катышуучулары өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Тактап айтканда, тараптар жол инфраструктурасын реабилитациялоо, медициналык мекемелерди модернизациялоого көмөктөшүү, адамды өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Япон борборунун ишмердүүлүгүнүн жана ЖДС программасынын алкагында адамдык потенциалды өнүктүрүү жаатында кызматташуу сыяктуу багыттарга токтолушту.